Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, бир эки суроолор болду. Ноутбукта кандай кылып ойнотом, Kahoot деген. Kahoot компьютерде менен ноутбуктагынын айырмасы жок. Балдар окуй турган болсо болду. Көрүнүп турса, анан ойнотуунун жолдорун көрсөтүп коелу. Kahoot. Орусча жазуу, кыргызча жазуу. Google сразу бизге таап берет. Kahoot'ка киребиз. Жакшысы өзүбүздүн логинге киребиз. Биз билебиз, Kahoot'ка кирген убакта Enter Pin'де басканда оюнга кирет. Биз болсо логинге киребиз өзүбүздүкүнө. Катталууну мындан мурунку сабактарда көрсөткөнбүз. Kahoot'ка кандай кылып катталаарды. Катталгандан кийин сиздер кандай кылып атыңарды эмди койгон болсоңорчу, атыңар менен киресиздер. Көп адашып, деп поштасын жазыша берет экен. Атыңарды анан поштаңарды жазасыздар. Так, меники кирди. Азыр жөнөкөй эле суроолорду көрүп көрөлү. Оюнга пример катары. Ойнотуунун эки жолу бар. Былай, анан вызов. Оюн жана вызов деген. Вызовдун жакшы жери, сиз кандайдыр убакытты коюп бересиз. Керектүү адамдарга. Бул жерде бардыгы англисче. Менде бир вызов бар болчу уже. Create new вызов кылабыз. Жаңы вызов бул. Датасын коесуздар. Кайсы күн экен? Мисалы, понедельник. 20 Monday, 24 понедельник. Саат кечки 9-га вызовду коелу. Понедельник күнү кечки 9-да бардыгыңызга тапшырсаңыздар болот. Эми бул жерде тайм жандырууну коюп коебуз. Убакыт кандайдыр бир убакытта, ошо жана коюп бүткөндө токтош керек. Андан кийин randomize деген бул сурооду аралаштырып берет. Бардыгыбызга окшош таштабайт. Ар кимге ар түрлүү кылып аралаштырып таштайт сурооду. Бесплатный Kahoot'тун, Picker Kahoot'тун жанагысында 100 адамга чейин ойнотсо болот. Кошом десеңиздер, уже платный вариантка өткөнгө туура келип калат. Great жаңы деген түзүү башталды мына. Онлайн режимде. Мына көрүңүздөр. Пин менен же болсо жана ссылка менен бергиле дейт. Копировать ссылка деп туруп, эгер Classroom түскөн болсоңуздар, Classroomга киргизе бересиздер. Classroom түспөсөңүздөр, WhatsApp'тан бөлүшө бересиздер. WhatsApp компьютерге өткүзүп туруп, WhatsApp'тан таштап койсоңуз группага, бардыгы тестти тапшырышат. Эгер пин менен ойной турган болсоңуздар, пинди көчүрүп туруп WhatsApp'ка таштайсыздар. Ошондой эле WhatsApp'ка таштайсыздар. Ошол убакта 9-да Kahoot'ту жандырып, пинди жазып кирсе, кирет. То есть эки тең болушу мүмкүн өзү. Бул менен кирип, анан пинди жазып, оюнга кирип кетишет. Ушул вызов түрү. Бардыгыбызды бири-биринен чакырып, катыша тургандарды ошо поштасынанбы, WhatsApp адресиненби, кандайдыр бир социалдык сеттерден таркатсаңыздар, киришип тапшырыша берет. Эми экинчи түрү, Play'ден башталганда, игранын. Игранын ичинде дагы эки түрү бар. Командалык жана класстык деген. Командалык түрдүн жакшы жагы, бир телефондо 3 адам чогуу ойнолот. Экөөнүн айырмасы, классикалык түрдө бир адам ойнойт, бир компьютерде болсо, бир телефондо, и убакыт берилбейт. Командалык түрдө убакыт берилет, кошумча ойлонгонго дагы. Суроо кетет, суроодон кийин ойлонгонго кетет, андан кийин жооп бергенге убакыт берилет. Бул жерден көрсөтүп коесуздар, өздөрүн деле генераторский жанагысын суроолорду алмаштырып берсин деген дагы көптөгөн өзүнүн жанагысы бар. Которуп бере тургандары. Мисалы айта турган болсок, кийинки программаларды
Так. Кик программа лоббы мыши дейт. Мыш менен случайный порядок вопросов. Жандырсак суроолор аралашпат. Случайный порядок ответов. Жооптор ям айланат. Муну жандырып койсок жакшы болот. Жооптор айланып ар бир окуучуга ар түрлүү болуп барат. Колунда кылсачы. Показать внутреннее вступление инструкции дейт. Инструкциялардын кереги жок. Автоматически перемешать по вопросам. Суроолорду айландырып берет дейт. Оюндун аркасында ар ким кошуло берет. Муну жандырып койсоңуздар, оюндун ортосунда дагы адамдар кошуло берет. Экөөнө тең айырма жок. Мисалы мына кахот башталды. Мына суроо берилет бардыгына. Мына жерде times дегенде команда дегендер. Команда болуп келет. Ар бир компьютер команда 3төн окуучу болуп келишет. 3төн 2ден болуп. Старт. Басканда оюн башталат. Классикалык түрүндө болсо, даярсыңбы деп башталды. Уже бирде плеер команда эмес, игрок дейт. Канча игрок келет болсо, ошо игрокко карап оюн болот. Бул ошо убакта ойноп турган нерсе, вызов болсо ар ким өзүнүн телефонунда үйдө отуруп ойной турган нерсе. Вызов менен игранын айырмасы ошода. Бул жерде вызов. Мен азыр 2 жолу вызов таркаткан үчүн бул жерде бир вызов, экинчи вызов турат. Көрүп, өзгөртүп, алмаштырса боло берет. Дагы башынан жөнөтө турган болсоңуз, жөнөтө бересиз. Анан ойногондор бул жерден чыгыша берет катарынан. Жаман жери могу 3-5 адамдан кийин көрсөтпөй калышы мүмкүн. Качан сохранить этип туруп андан кийин отчет чыгарганда ham көрсөтүп коён. Көптөрү отчет чыгарганды билишпей жатат. Отчет чыгарганда могу репорстан чыгарабыз. Репорс. Бул жыйынтык дегендей. 27 ойногон оюндардын жыйынтыгы мен өзүмдө мектебимде азыр илимде боюнча эч ким ойногон жок. Бул жерде занимательный информатиканы биологиядан 14-15 мына биологдор ойноптур. 9-класстар PowerPoint боюнча ойношту. Занимательный информатиканы 5-6 ойноп атты. Тоолантты басабыз. Тоолантты басканда бизге көчөт мынтип жооптор. Сохранить дейбиз. Excel форматында көчөт. Бу жерде жакшы жери бул Excel'ди көрөт, окуйт. Өзгөрткөнгө кереги жок. Бул жерде жалпы жыйынтык чыгып турат. Ким ойнотту? Мики нормат ойнотту. Канча адам ойноду? 12 плеер ойноду. Канча суроо болду? 26 суроо болду дегендей. 32% жооп берди, 67% средний жооп берди. Канча очкого чейин жооп берди? Мына жерде 7717 очкого чейин жооп берип тура алды. Экинчи бетте финал скоросуна кимдер жооп берди? Кимдер болду? Гүлнора, Актилек, Бекбол, Мерим аттары турат. Канчага чейин жооп бергендери. 7ге чейин орунтуктарды көрсөтүптүр, 7ден кийин орунтуктарды көрсөтпөптүр. Кахот суммасы эмеси канча очко алып атты. Ар бир суроого жооп берген суроолору, туура эмес жооп берген суроолорун көрсөтүп бере аласыздар. Бекбол компьютерный вируска жооп бериптир, браузерге жооп бере албаптыр. Ошентип ар бирин көрсөк болот. Суроолордун ошо бардыгы бул жерде суроолор чыгат мына катарынан. 26 суроо берилген болсо 26 суроо чыгат. Көрдүңүздөрбү? Отчет бергенге оңой. Эми биз отчет бергенде биринчи эле ошо жана окуучулардын жалпы жыйынтыгы менен о менен отчет берсек болот. Муну көчүрүп алып туруп эле мына деп туруп. Так. Ушул жалпы ойноткон компьютердагы түрү. Эми телефондон ойноткондо деле ушундай эле